Qaysı qırğız canlıybay Azmındırı sanı sansız yoğuda At üstünde qırğız qana aldırmay Qırğız qana aldırmay Şolğuzda qartan gökbörü Çoğuppa gelgen er qırğız Çok ese ata mekkenge Çoğuppa gelgen şer qırğız Atan qırğız teğirdegi göktögü Armak olup tekte dura gözdörü Gezetilen emgegiçe qaluşu Erendirdi er oyunu gökbörü Er oyunu gökbörü Şolğuzda qartan gökbörü Çoğuppa gelgen er qırğız Çok ese ata mekkenge Çoğuppa gelgen şer qırğız Anmazdım tokumları turasın Kalta kalan babalardın urasın Qırğızlardan gökbörünün gökdoğsun Kılımdarga ulansın Kılımdarga ulansın Şolğuzda qartan gökbörü Çoğuppa gelgen er qırğız Çok ese ata mekkenge Çoğuppa gelgen şer qırğız Şolğuzda qartan gökbörü Çoğuppa gelgen er qırğız Çok ese ata mekkenge Çoğuppa gelgen şer qırğız Бөрлү командасы менен Көкжал командасынын мынакей беттеши бүгүнкү тандоо турунун 3-чү оюну. Көрүп атасыздар. Кызыл экөтен кызыл түстөгү жигиттер, бирок ошол атайын тигилген улак формасын кийген бул Бөрлү командасы жана ошондой эле кызыл футболкачандар. Бул Аламедин районунун Көкжал командасы. Сем сиздерди азыр акырындан команданын курамы менен тааныштыра баштасак. Жакшы билесиздер, ошол Көкжал командасы биринчи оюнда Актала менен ойноп 5-4 эсебинде жеңишке жетишкен. Жана ошондой эле Бөрлү командасы Актала менен ойноп 13-0 эсебинде утушкан. Мынакей эми эки команданын кимиси утса ошол жарым финалга жолдомо алмакчы. Бөрлү командасынын оюнчулары биринчи Эсеналиев Айбек, экинчи Бекбердинов Эмил, үчүнчү Эсенкулуулу Амантур, төртүнчү Азимкулуулу Азизбек, бешинчи Жумалиев Мырзабек, 6-чы Саманчиев Радмир, 7-чи Борбеев Нурадил, 8-чи Наскеев Улан, 9-чу Борбеев Нургазы. Мынакей Нургазыны жакшы билесиздер, көпчүлүк элдин сүйүмчүлүгүнө ээ болгон ушул Нургазы 16 жашынан баштап Бөрлү командасынын курамында ойноп келатат. 10-чу Сраждинов Мирлан, 11-чи Идрисов Санжар жана 12-чи Садыров Бекмурат. Азыр эми улак Бөрлү командасында Эсенкулуулу Амантур кетип баратат. Ошентип биринчи улак 1-0 Бөрлү командасынын эсебине. Жана ошондой эле Аламедин району Ала Тоо жана Көкжар айылынан келген Көкжал командасынын курамы: биринчи Мамбеталиев Сейит, экинчи Эриков Эмил, Казакбаев Асан, үчүнчү, 4-чү Мамбеталиев Талант, 5-чи Эдиев Арсен, 6-чы Жумабеков Урмат, 7-чи Ашыралы уулу Кудайберген, 8-чи Талабек уулу Калыс, 9-чу Сатылганов Эрмек, 10-чу Оморов Ринат, 11-чи Жаныбек уулу Алтынбек жана Ниязбеков Талай 12-чи номурда. Мынакей улак башталды. Азыр эми
Оморов Ринат Көкжал командасына мынакей улакты көтөрүп басып алды. Өзүңүздөр көрүп атасыздар. Тойбос деген ат экен. Эмнеге Тойбос экенин билбейбиз, бирок ошо Тойбос деп. Тобиос деген ат экен. Тобиос. Азыр эми аттарга да укмуштай аттар коюла баштады. Месси деген, Девятка деген. Мынакей эми көрүп атасыздар ушул Бөрлүк командасына улакты жеткизбей ат ойнотуп атканын. Мына бул балдар 35-37 килограмм улакты басып алып, ат башкарып жүргөн балдар. Мына эми ачылды. Мына салмакты улакты басып алып дагы бир топ убакытка чейин жүрүш да кыйын, азыр өнөктөштөрүнө дагы жеткизе албай атат окшойт. Ошол улакты өткөзүп бергенге Бөрлүк командасы дагы билет муну бирке убакыттан кийин улакты жерге чыгарын. Мына Чүйдөн келген Сокулук районунан Бөрлүк командасы жана Аламедин районунан Көкжал командасы Кыргызстандагы улактын чордону болгон Чүй облусунун улакчылары бардысы. Мына эми кой бератты. Мына жогоруда айткандай эле ошол улакты басып алып кечке чейин жүрүш дагы бул оңой оттон иш эмес. Мына азыр Нургазы басып алган экен. Көрүп атасыздар, кече күнү аябаганда жакшы булит кылып, жакшы улактар салып аткан. Мына 16 жаштан башталды, 21 жашка чыкты ушу Нургазы. Эмне деген оюндарды көрсөтүп атат. Көрүп атасыздар, Ак суунун балдары, Көкжалдын балдары жаңы эле улакты алды эле. Тилекке каршы улак аутка чыгып кетти. Эми бирге бир ойну. Жеке бирге ойношет, Көкжал командасында Азимкулов Азизбек барон деген аты менен ошо Бөрлүк командасынан бирге чыкты. Ошондой эле Жаныбек уулу Алтынбек Раздан деген аты менен чыккан экен. Анакей мынакей азыр анакей деп коет. Негизи эки форма бирдей болуп калгандачы. Асмаке, нейтральный бир форма даярдап коюшса, федерация делечи, биз койгон коя. Көкчө кара. Негизи положено. Көрүп атабыз, азыр Бөрлүнүн балдары аутка сүйрөп чыгышты. Тескерисинен Көкжалдын балдары сүрүп чыккан экен. Ушу улак Бөрлүдө калыптыр. Мынакей кайрадан бирге бир ойну. Ушул эки команданын кимиси утса, экинчи жарым финалда жарым финалдын бир командасы болмокчу. Мынакей азыр жарым финалга чыгуу мүмкүнчүлүгүнө жолдомосуна
ат салышып атышат. Эмил. Эмил де турам ғой екінші неме номердағы. Кім бұл? Ну, ушуну мага берип койушту да. Ошондой кылганбызбы? 2-0 Бөрлү командасы сурулуп чыкты. Эми Көкжал командасы да оңой олтон жигиттерден эмес. Булардагы убакыт бар. Биринчи эле бөлүм. Улактын чоңдугунан оордугун өзүңүздөр карап байкап көрүп атасыздар. Аябагандай. Мына эми Бөрлүнүн жигиттери кайрадан убакытты көтөрүп алышты. Каршы кайрадан аутка чыгып кетти окшойт. Бу жакта эле немелерин эле номерларын эле өзгөртүп койсоңуз, номерларын эле. İlagın gelir. Sarıözün Jalalavat'ta ulansa gene Кайрадан 1-1 ойыны жеке-жеке бул жерде эми эки команда бирдей болгондуктан ошол улак тийип калганда жакыныраак болуп калса ошол казан түйдөн аутка айдап чыкмайлар башталды. Эсеп болсо 2-0 Бөрлү командасы алдыда. Дадиев Арсен өзүнүн Айтымар деген аты менен Көкжал командасынан. Жана ошондой эле Эсенуулу Амантур Кабан деген аты менен Бөрлү командасынан чыкты. Мынакей азыр Бөрлүнүн балдары улакты алып чыгып оюнга киргизишти. Наскеев улан Бөрлү командасынан мынакей 1-1 чыкты. Акжал деген ат менен Наскеев улан болсо эми жакшы билебиз, мына улакты алып чыгып басып алды такымга. Эми ошо өзүнүн өнөктөштөрү менен акырындан жүрүп отуруп Казанды кабагынга салат. Билесиздер, бул жигит дагы улак тийип калса Канжыгас Кургетбеев улак салып жүргөн жигиттердин бири. Көп жылдардан бери улак ойноп жүрөт. Билет, аттардын ылдамдыгын карабайсыз байке. Улакты баскы жакта аутка чыгып кетип атышат. Сен аттарды аткандай дейиндер улакка жок. Жо сөгүнүп туруп атасың. Биле айтым, биле башат. Кайсы эмне? Тербелтер билбейм, короче. Жалдап беришти анан. Исеналиев Айбек. Улак кайрадан жерде. Садыров Бекмурат мынакей эңкей улакты көтөрүп барат.
Ошол жерден бирөө эңкейип улакталат, бирөө болсо ошол көтөрүлүп кеткен убакта басып алып, бул да бир тактикага айланып калды. Эңкейбеген балдар аңдып ойноп. Улактын бачагы чыгып калды. Токту кузулган. Эсеналиев Айбек бумер менен мынакей кетип баратат. Көрүп атасыздар, көк ат менен. Эмил дагы ошентип 3-0. Айбек Эсеналиев өзүнүн командасына да бир упайды алып келди. Көрдүңүздөр, ошол бумер деген аты менен атына заты жарашкан ошол бумер. Мен жогоруда дагы айтып өттүм эле, дагы айтып коеюн, ушул аттардын ылдамдыгы жылдан жылга аябагандай өсүп, балдар ушул улакты басып алып, оңдонгонго дагы үлгүрбөй алып атышат, казандан казанга жетип калып атат. Güzel. Şu baş ayak şunu okula. İlk çat var. Жараган ат жок, бирок мындай аттар бар. Жок калды го дейм. Жинди кашкан менен эле жана неме фикса деген бар. Мен улакта бир ат бар, ничошка деп. Жак. Фикса сармолдойптук. Жакшы, ошол таластан келген. Мынакей көрүп атасыздар, Наскеев улан кайрадан өзүнүн акчалы менен бирге берди. Улакты алып чыкты. Эми өнөктөштөрүнө мүмкүнчүлүк берип, ошол тозоттогонго жардам бергенге жол сурап атат, казанды өстөй барганга. Аябагандай карлуу жигиттердин бири мына ошон 4-чү улагын салды. 4-0 Бөрлүк командасы алды да, биринчи бөлүм дагы соңуна чыгып калды көрүнөт. Мынакей соңуна чыгыптыр. Биринчи бөлүмдөн жыйынтыгы ошол Бөрлүк командасынын эсебинде ошо 4-0. Улак Көкжал командасында Оморов Ринат 1993-жылы төрөлгөн жигит. Тобиас деген аты менен мынакей басып алып жүрөт. Көрүп атасыздар. Азыр эми Жаныбек уулу Алтынбекке өткөзүп бериптир. Раздан деген ат экен. Улактын дагы чоңдугун көрүп атасыздар. Ушул аттар ошол убакта басып алганда кичирээк аттар чуркаганга дагы кичине тоскоолдук болуп атат. Уақыт неметіп қояды, что-то өтіп барды. Құдай сақтай көрдік, бұяқта ат жығылып қалған екен. Бөрлүк командасынан бір ойыншысы
чыгылып калыптыр, бирок эч кандай эреже бузуу болгон жок окшойт. Калыс оюнду токтоткон жок. Аут ойын эми кайрадан Бөрлүк командасынын Казан жанында бирге бир ойнолмокчу. Мынакей, биринчи бөлүм дагы аягына чыкты. Эми эсеп болсо 4-0 Бөрлүк командасынын эсебине. Böрлük komandası aldı da sınırı. Мартка Норус майрамына карата уюштурулган ошол Көкбөрү боюнча Кыргызстан биринчилигинин 3-чү тандоо турунун 3-чү оюну Бөрлүк командасы менен Көкжал Аламидин району командасы беттешүүдө. Экинчи тайм эсеп болсо 4-0 Бөрлүк командасы алдыда. Азыр эми мынакей көрүп атасыздар, Наскеев улан өзүнүн бул Наскеев улан Акжалы менен өзүнүн командасын чабуулга үндөп турган кези. Эми бул Бөрлүк командасы туурасында айта турган болсок, ошо 96-жылдан бери бир дагы турнирди калтырбай катышып келаткан команда. Канча деген ошол улакта жылдыздарды тарбиялап чыгарышты, канча деген ошо кыргыздын баатырларын. Мынакей Жолдош деген бир жигитибиз бар эле Бөрлүк командасында. Бардыгысы ошо жана танкисттердин шлемин кийгенде ушул баш кийими жок ойногон аябандай кыйын улакчылардын бири, көрүнүктүү жигиттердин бири эле. Эми өздөрүнчө тактикасы менен ойногон команда. Сраждинов Мирлан 1980-жылы төрөлгөн жигит. Пират деген атты минип алып мынакей азыр улакты ойнотуп атат. Жанында Мамбеталиев Сейтек. Баян деген ат менен, Баян эмес экен, бул Сыган деген ат экен. Көкжал командасында. Мынакей көрүп атасыңар. 5-чи улак. Ай, азамат экен мынакей. Мирландын салган улагына кайрадан Казандан сууруп чыгарып кетти. Мына ушундай кармаштарда ушул аттын ылдамдыгына карабай балдар кимисинин биleги күчтүү, кимисинин көчү көп экен болсо атка ошол жул кетет. Көрүп атасыздар, мына Бөрлүк командасындагы кайрадан улакты басып алышты. Üçüncü bölümde ikinci tayım bize Böрлük menен Gökçe aldı. 4-0. Аябанда катуу кармаш, мынакей эки улакчы тең улакка жабышып алган экен. Көкжал командасынын оюнчусу азыр оң такымга басып алып улакты бербей аткан учур. Көрүп атасыздар. Оморов Ринат Тобиос деген аты менен бул 93-жылы төрөлгөн жигит. Мына Бөрлүнүн балдары алып алды. Карлуу жигиттер. Мынакей Гете Исеналиев Айбек, мынакей 3-чү номерде Бумер деген аты менен азыр аутка чыгып кетти. Жаныбек улу Алтынбек, жана Исеналиев Айбек Бумер менен жана Раздан менен чыгышып мынакей. Алтынбек улакты алып чыгып кетти.
көріп атасыздар. Құдай сақтай көр, мынакей жігіттің жігіттері үшін теп ат салғанына қарабай. Алтынбек. Жаныбек уулу Алтынбек. Көріп атасыздар, ойын аябағандай қызу башталды. Сатылғанов Ермек азыр Көкжал командасына улақты басып алыпты. Ат ойынын тотқан. Бөрілінің балдары улақты жылу алышты ұшайды. Радмир Саманчиев, Қошын деген, Қоныш деген атымен мына уақытты басып алып аутқа сүріп атышады ұқсайды. Мынакей Радмирге тиесілі сүріп атышады. Жеке-жеке бірге бір ойыны. Бұл жерде жоғырда айтты келе, сол бірге бір көп болғандықтан екі атқа әрбір командадан бірден ат, бірден балаға аябағандай күш келіп қалады екен. Сол ішіндегі баласы Алмаштадағы ортаға отырған аттар бірден жекінен болғандықтан сол көнші түйшік сол аттарға түсіп қалады. Көріп атасыздар, Наскеев ұлан Ақжалы менен бірге бір ойынын алдырып қойды. Ұла келіп қалды ба? Ақжолдан келген ақшалар бар. Дайны жоқ болды. Тап-таза. Тияқа-мияқа да қойды, бірақ есеп жоқ болды. Тегінен ақша келді, еркіндер жоқ. Еркіндер нет тақтарға бөлініп қалды. Айлығы онында. Осы үшінен маған бұйым бе? Ара қалғандарына ондай келді. Жолдан бір результат бар екен. Жолдан бар. Наскеев ұлан Талабек ұлы қалыс. Мынакей Қарагерден Ақжал менен керді. Екі атқа аябағандай күш келіп атады. Наскеев ұлан болса көп жылдардан бері ойнап келатқан тәжірибалы ойыншы. Мынакей сөздерді тастықтап ұлан қайрадан алып тұрып сол тақымға ұлақты басып алды. Еңгілі қоғыпты ұшыл, қарағылашы, аттағы баладағы жығылып атады. Қазан Көкжал командасынан бір баласы аттардың аласында тебеленіп қалды ұшайды. Есеналиев Айбек бөмер менен мынакей созық тұрып келіп азыр қайрадан шабуылын баштады. Көріп атасыздар. Қазақбаев Асан ошол Максим деген атыменен жығылып азыр эми ошол тез жардам қызматкерлеринин көзөмөлүнө кетти окшойт. Кудайберген деген Ашыралы уулу Кудайберген деген жигиткен бул комбат деген ат менен 7 номерда сиздер көрдүңүздөр ошол Көкжал командасынын. Улак оюнда азыр мынакей көрүп атасыздар, кайсынын кемеси Шамдыгай болсо ошол
команданын жигити улакты көтөрүп атат. Есеналиев Айбек. Бумер деген аты менен мынакей басып алып ойноп жүрөт. Бумер эмес. Негізі барлық командалардың аттары ұмытты екен. Бұл биылғы турнирде. Қалғанымыз жас балалар, жаңалықтар, барлық командалар. Бөлініңіз 80% жас балалар. Толығымен біздің Көкжал командасы жастар ойнап. Ақсу командасының, Елгеде командасының, Жоқ емес, сен алтын менікілі де білесің бе? Жоқ енді сұрайын, ал ты чё, азаматтан ақша алған кіші ақымақта. Ты чё, блин, Бекмурат Садыров Тада деген атыменен бөлүү командасынан чыкты, мынакей көрөтастар. Ошондой эле Таалайбек улуу Калыс, бул дагы жаш жигит, өздөрү байкап аткандай эки командада тең көпчүлүк негизги бардыгысы жаш жигиттер ойноп атышат. Аттардын бардыгысы бирдей болгондуктан мына ойында аябандай темпте, ылдамдыкта өтүп атат, көрүп атасыздар. Азыр эми бөлүүнүн баласы Садыров Бекмурат басып алды. Бул жаш жигит, бул дагы 96-жылкы бала. Улакта эми Мирланга өткөзүп беришти. Сраждинов Мирлан. Бул эми чоң улакчы. Сраждинов Мика өзүнүн Пират деген аты менен чабуулун баштады. Көрүп атасыңар. Бургазы барбайсың ба? Мына эми Нургазыга, Борбиев Нургазыга улак тийди. Нургазыны болсо билесиңер, ошо аябандай кичинекей кезинен баштап эле улак чаап жүргөн жигит мынакей. Азыр эми минген аты дагы Первый деген аты экен. Мына биринчилерден болуп Казанга кирди. Көрөсүңөр азыр булет. Ай. Ушинтип анан эмгек желет да. Киреме. 5-чи улак Борбиев Нургазы 1994-жылы төрөлгөн жигит, 16 жашынан баштап ушу бөрлүү командасында ойноп келатат. Барыңыздар билесиздер, ушу көк ат минип алып кичинекей чычкандай болгон бала эле мына ушинтип 21 жашка чыгып чоң жигит болду. Кечтен бери аябаганда жакшы оюнду көрсөтүп атат. 5-1, 5-0 бөрлүү командасы алдыда. Санжар Идрисов.
бирге бир ойну. Мынакей азыр Санжарга жакшы эле улак тийди эле. Ошо Көкжалдын балдары аутка сүрүп чыгарышты. Кайрадан Санжар өзү кирди. Самурай деген аты менен Бөрлү командасынан Умуров Ринат Тобиос деген ат менен кирди. Тобиос менен ошол Ринат дагы жакшы оюн көрсөтүп отурат эртеден бери. Экинчи таймдын аягына келип калды. Азыр эмне деген ойлор келди болду экен, ойуна чуркап баратканда, блин. Умуров Ринат Көкжал командасына мынакей көтөрүп чыгып өзүнүн өктөштөрүнө өткөзүп берди. Талабек улук калыс карагери менен чабуулун баштады. Бөрлүнүн балдары дагы жөн турбайт. Булар казанына жетип барышып, казанды кайтарып калышты. Эми кайрадан аутка сүрүп чыкмай, мынакей көрүп атасыздар. Кайрадан бирге бир ойну. Şu аттар бирдей деңгээлде болгондо, балдар бирдей деңгээлде болуп калган кезде ушинтип аутка сүрмөйлөр. Бир атка бир балага ишенип, ошол ортодон гана бирге бир оюндан улакталып калганга аракет кылышат. Наскей флан, үлгүрбөй калды. Көкжалдын баласы мынакей көрүп атасыздар. Алтынбек разданы менен улакка биринчиден жетип алып чыкты. Мына өткөзүп берүү. Ринат Оморов көрүп атасыздар, андай күчтүү жигит экен. Тобиас деген ат. Эсеп болсо 5-1 Бөрлү командасы алды да. Ошол Кудай буйрса эртең жарым финалда кимисин көрүп калат болдук экенбиз. Дагы бир 3-чү бөлүм дагы бар. Убакыт бар. Көкжал командасы дагы аябагандай жакшы даярдык менен келген жигиттер экен көрүнүп атат. Мынакей эми Ринат атты создуктуруп, ушинтип өзүнүн өнөктөштөрүнө бирден баланы бууганга мүмкүнчүлүк берип ат ойнотуп баштады. Кой берем аттын башын. Калыс, Талабек улук Калыс. Бул эки оюнчу эми алмак салмак улакты өткөзүп атышат. Анткени көрүп атасыздар, улактын салмагы оорураак окшойт. Ошол мына эми карусу кетип калды. Калыстын дагы Бөрлүнүн балдары аутка сүрүп чыкты. Көрүп атасыздар, оюн аябагандай кызый баштады. Акулат майданында дагы эл батпай арка өстөгү ушул дубалга да кийин туруп кетишти адамдар. Ушундай бир кызык оюндарды түзүп берип аткан Көкбөрү федерациясына дагы терең ыраазычылыкты билдириш керек. Ушунча атты кармап, ат багып, балдарды уюштурган ушул ар бир жерден келген 12 команда келди. Ушулардын жетекчилерине, ушул улакчы балдарга да терең ыраазычылыктарды билдириш керек. Бул эми оңой олтоң жаса сумкасын чогултуп алып эле кетип калган футбол эмес. Бул жерде аттарды алып келиш керек, ат багыш керек. Бир ай мурда келишет ошол ипподромго. Алтынбек улакты басып алып ойнотуп аткан Раздан деген ат менен көрүп атасыздар. Аттарында шырайлары кеткен өңдөнүп атат. Касым эке. Касым эке. Бешнөр менен утуп аткансың бул эмне? Азыр эми ушул эки команданын позициясы өзгөрүп калды. Бөрлү командасы ушинтип убакыт созсо туура болот эле. Бирок майла жок. Казанга жетпей атса эмне кылсын эми?
Алтынбек болсо эми айласы таппай атат. Мына бөлүнүн балдары болсо бирден баласын бууп ошол казанга өнөктөштөрүнө жеткизбей атышат. Улакталганга бир бала келбей атат. Талайбек уулу Калыс, мынакей ошол Алтынбекке алмак салмак улакты басып. Көрүп атасыздар, ошол Калыстын атын жада калса, ошол Көкжал командасынын көрөрмандары дагы түшө калып, айдап оюнга киргизип атат. Кудай сактайбер. Мына ошентип 5-0 эсебинде Бөрүлүү Көкжал командасынын экинчи таймы аяктады. Биртке тыныгуудан кийин 3-чү бөлүм чечүүчү сага чейин болсо сиздер менен коштошмокчубуз. Текшерт болсун. Үчүнчү бөлүм Бөрүлүү командасы менен Көкжал командасынын оюнунун жыйынтыктоочу бөлүмүнө келип жетти. Эсеп болсо 5-0. Өздөрү билгендей эле мынакей Нургазыны көрүп атабыз. Ошо ортодон улакка эңкейип эңип атат. Эми азыр көтөрүп берди. Бөрүлүү командасында Борбиев Нурадил. Асмаке, Нурадил менен Нургазы бир тууганбы? Аталар бир тууган. Агенин балдар турбайбы? Агасы турбайбы анда. Мынакей ушу эки бир тууганда ойноп атат. Борбиевтер, Нурадил менен Нургазы. Анеке баштадыбы? Улак азыр эми улак ушу айлампага келип түшүп калды. Азыр 1 мүнөткө чейин улак жерден көтөрүлбөсө Калыс жеке-межеке бирге бир оюнун ойнотушу керек. Эки командадан эми ишенген аттар менен балдары чыгат дагы ушуну көтөргөнгө аракет кылышат. Улак айлампадан чыгып кайра жерде. Мына додо башталды. Көкжал командасынын Сатылганов Эрмек торусу менен улакты көтөрүп мына басып алды. Аябагында жакшы оюн башталды, бирок эми эсеп 5-0. Бир кандайдыр бир удайдан болуп кетип эле эсеп өзгөрүлүп кетпесе, ошол Бөрүлүү командасы эртеңки жарым финалда бир оюнун көрсөткөнү калды окшойт. Талайбек уулу Калыс мынакей эки бөлүмдө аябагында жакшы оюн көрсөттү. Ошол Оморов Ренат менен Калыс чыгып алып, Алтынбек үчөө мына алмак салмак улак басып, улакты жерден көтөрүп атышат. Бул жигиттер эми жаш жигиттер. 93-93 жылкы жигиттер экен, келечек алдыда. Көкжал командасы ушу биринчисинде ардынан келген Актала командасы менен ойноп 5-4 эсебинде утушкан. Аябагында жакшы оюн болгон. Акталадан келген балдар дагы аябай жакшы оюн көрсөтүшкөн. Бөрүлүү командасы дагы Актала менен ойноп 13-0 эсебинде утушкан. Бул эми
Б группасы, С группасындағы ойыншылар. Демі көріп отастар мұнакей. Екі ойыншы. Наскеев Улан 8-ші номерда бөлінен ойыншысы. Көріп отастар. Жашы 35-ке шығып пасадағы жаш балдардан кем қалбай еңкейіп бірге бір ойында ойнап атады. Эми 35 жаш дегендағы оңой емес. Мирлан Сраждинов Мирлан. Қарағылашы шо аттардың да тоқтап отқандары Пират деген ат екен. Жүріші де бар, жорғада ат екен мынакей. Самурай деген атменен шыққан екен азыр Мирлан. Мына шөнтеп 6-шы улақ Мика. Аттақты Мика мынакей көріп отастар. Самурай деген атты миніп алып 6-шы улағын тұштап кетті. Бірге бір ойыны, еме жоғарда айтқандай улақ 2 минут 1 минутқа чейін еме қалысын шешімменен улақ жерден көтерілбесе, анда шул айлампаға келгенсеп бірге бір ойыны ойналады. Жылдызбек ұлы Алтынбек Көкжал командасынан 11-ші номерда Борбиев Нурадил Эпа деген атменен шығып мынакей ойнап атады. Эпа бұл Пират деген ат екен. Алтынбек еме улақты азыр басып алды ойын. Көріп отастар, біреу емгектеніп көтереді, біреу осы шынтеп кіне аңды Ашыралыұлы Құдайберген бұлдағы Көкжал командасындағы жаш ойыншылардың бірі. Алдында Айтумар деген атымен мынакей олақты басып алып азыр өскен командасын Шауылға айдап баратады.
Nesi? Ипподромда ғой? Ипподромдықы бөлек шығарылып екен. Жоқ, onlar gelerde değil. Көріп отырсыздар, мына аябандай қату қармаш болып жатады. Есеп болса 6-0. Бөрлік командасында эми толық мүмкіншілік бар. Ертеңки жарым финалға шығып ойын көрсөткөнгө азыр эми саналуу мүнөттөрдөн кийин 3-чү бөлүмдө аягына чыгат. Эми бул оюндун тагдырын кандай болуп атканын эми көз ачык болбосо да билсе болот. Бөрлүк командасынын ийгилигине чечилди окшойт. Бөрлүк командасын жалпы жетекчилеген маштурчуларын, оюнчуларын ошол тандоо турунан чыгып, эртеңки жарым финалга чыккандар менен куттуктай берсе деле, менимче ашыктык болбосо керек. Көкжал командасына дагы терең ыраазычылык билдирип, ошол Кыргыз элине келип, аябагандай жакшы өздөрүнүн Аламидин районунун намысын коргоп, аябагандай жакшы оюн көрсөтүп берип кеткендерине ыраазычылык билдириш керек. Азаматтар мынакей аябагандай жакшы тең тейлашкан оюн болду. Бирок эми жаштык, тажрыйбанын жоктугу мынакей өздөрү көрүп атасыздар. Улакты алганын алып атышат, басканын басып атышат. Бирок эми кичине жашыраак болгондуктан тажрыйбанын астыгынанбы же кароонун астыгынанбы. Азыр эми мынакей бөлүмүдөн Эсенкулов Амантур командага аты менен басып алып оюн көрсөтүп баштады. Бөрлүк командасы эми кичине убакытты созуп деле оюнду бүткөзүп койсо деле шарттары бар. Кийинки оюн ошол Сары Өзөн чүй командасы мурунку Суу Самар командасынын өзөгүн түскөн жигиттерден Теналиев Рустам баштаган жана ошондой эле биринчи жолу келип аткан Жалал Абад облусунан Казармандын улакчылар келген экен. Ушул эки оюнга дагы күбө болобуз. Ал жерде ушул азыркы ойнолуп аткан оюндун жеңүүчүсү менен ошол же Казарман же болбосо Сары Өзөн чүй командасы кимиси утса ошонусу оюнду жарым финалда улантмакчы. Бул жерде мынакей 7-чи улак аутка чыгып кетти. Улак эми 1-1 оюну мынакей 13-чү минутага кетти убакыт. Бир 7 минут убакыт калган экен. Бул жерде эми Бөрлүк командасы тажрыйбалуу, көп жылдан бери келет аткан, мынакей 10 жылдан ашык убакыттан бери ушул ат майданда 9 майда президенттин кубогунда Ноорус майрамында ушул Кыргызстандын биринчилигинде ойноп келе жатат. 6 жолку Кыргызстандын президентинин кубогунун жеңүүчүлөрү. Бул жерде бардыгысы ушул ага-инилер ойногон команда. Кечээ дагы Актала командасы менен аябагандай жакшы оюн көрсөтүштү эле. Ушул Актала командасы дагы биринчи жолу келсе дагы алар дагы аябай жакшы оюн көрсөтүштү. Көкжал командасы менен 5-4 эсебинде. Мынакей эми Ашыралы Кудайберген Борбек Нургазы, Нургазыны болсо баары жакшы билебиз. Мынакей кичинекей болсо дагы барып эми улакты жылып алды. Эми кичинекей мүмкүнчүлүк болсо Нургазыдан 7-чи улагын салганга аракет кылат. Мынакей улакты басып алган экен Нургазы. Мынакей көрүп атасыздар, казанды көздөй эле кетип баратат. Ой таң көрө. Нургазы жаман страшный жылып алды. Кечээден бери көрүп атасыздар, Нургазы канчалык аракет кылса дагы ушул көбүнчөсү казанга барганда улактын ордугубу же бир ыңгайсыз болуп калатабы, көптөгөн улактарды ыргыта албай калды. Бирок улакты жулуп алганы, казанга барып ат башкарганы бул баланыкы бир өзгөчө бир талант.
Кудай буйрса келечекте Кыргызстандын курама командасында ойноп, Кыргыздын желегин байрагын желбиретчү жигиттерден Эсеналиев Айбек бумер менен мынакей. Ох та көк жалдындагы мына көк жал жигиттери мына монтип барып жулуп алып атышат, бирок тилекке каршы азыр аутка чыгып кетти. Жеке ойну ула алмакчы. Бирок аламыздын балдар молодцы. Вообще молодцы. Красавчиктер экен. До конца ойнашат да чүйткүч. До последнего. Вот аз 50-0 болотса да ойнай берет, болчу. Бизде бол качып кетпейт да. Көкжал командасында мынакей ойынчулар бирине-бири өткөзүп берүүдө. Азыр эми улак кайрадан Ашыралы оолу Кудай берген экен. Була жаш жигит 1993-жылы төрөлгөн Комбат деген аты менен аябаганда жакшы аягына чейин ойноп, жакшы оюн көрсөтүп атышат. Ушул жигиттер менен сыймыктанса болот. Sıcaklarım dışarıda yaşadım. Attı. Koy beremi attı. Kuday bergen деген жигит мынакей 7-номерда Көкжал командасында чын эле Көкжал экен бул бала мынакей. Көрүп атасыздар 3 тайм бою бир да бир эс албай. Булакты жулганда ушул бала, басканда ушул бала. Тилекке каршы ушу жаш балдар кичине карысуу жетпей калып атат окшойт. Улакты басып көпкө чейин жүрүп ушу өнөктөштөрү жетпей алганда улакты таштап жиберип атышат. Көрүп атасыздар. Оппозицион балдар көп да. Совет жакшы оппозиция болчу эле. Чарылдап. Омаров, бул Жаныбек уулу Алтынбек экен мынакей. Ортодон бирге берди отуп улакты басып алды. Алтынбек. Мурда Кабаланда ойноп жүргөн жигит, ушу Коля деп элдин баары тааныйт муну. Кабаланда да жүргөндө аябагандай эңимчил жигит эле ошол Коля. Ушу билебиз, бир жылы ушу акырегин сындырып алып, бир сезон ошол Манас оюндарында ойнобой калган. Азыр эми мынакей ден соолугу оңдоп алып, Коля келип ойноп атат. Нургазы. Жерде эми улакты жерден көтөрүп кеткен жагынан Нургазы бирде улакчыны алдына салбаса керек. Жаш бала, келеде бала ушул өзү менен тең улакты кантип көтөрөт деп таң каласың бир чети карап. Мына карагалач эми жабышып алганын. Эриков Эмил, бул да жаш жигит, 92-жылы төрөлгөн. Сал. Ай, таңын көрө, мынакей эмгекти жейт деген ушул. Карысы жетпей калып аткан жаш балдар. Көрүп атабыз, азыр Нургазы эңкейип атат окшойт. Нургазы эңкеймек түгүл, улакты көтөрүп алды.
Тыр жок. Аксап. Аксап. Мына ошентип Көкжал командасы менен Бөрлүк командасынын ойыны бүттү. Эсеп 5-6-0. Бөрлүк командасы болсо эртеңки жарым финалга чыккан жолдошу менен куттуктап кетмекчибиз. Биз болсо эми дагы бир оюн. Ушул дагы бир Бөрлүк командасы менен кайсыл ойнойт? Жалал Абадтын Казарман командасы жана Сары Өзөн Чүй командасынын оюнуна көп болмокчубуз. Биз болсо эми кыска тыныгуудан кийин сиздер менен кайра жолугушабыз. Анан команда жоголбосун шөбөдөн тарап кетпесин, дайым тренер болуп машык сүргүлө. Рахмат балдарга. Ал эми Бөрлүк командасын куттуктайбыз. Эртеңки жарым финалга чыксын. Ооми балдарым. Бирип болсун. Бөрлүк командасы бул 3-чү группадагы топ башында турат. Булардын жана биринчи оюнда 13-0 болгон, бүгүнкү оюнда 6-0 эсебинде. Ошол менен азырынча 2 оюндан кийин булардын тайгазанына бир да улак түшөлү. Менен бул команданын эми булар өзүнүн ата-андасын күтүшөт. Азыр ата-андашы бул азыркы Сары Өзөн менен Казарманын ортосундагы оюндан кийин аныкталат. Бир оюнубуз калды.